өсүмдүк коргоо каражаттарын жана инновациялык минералдык жер семирткич иштерди сатабыз. Кандай өсүмдүк өстүрбөсүн сиздин дүкөндөн тапса болот, дары-дармегин, Болот. Биостимуляторлор, тамыр өрчүтүү препараттар, анан азыктар, өсүмдүккө керектүү суу менен тамырга берилүүчү азыктар. Кийин буну колдонгондон кийин кайра кайтарылып келип, сурашып, дагы колдонушуп, бул суприл, бул тамыр өрчүтөт дагы, антистресс дагы берет, анын ичинде дагы көп курамдагы элементтер бар. -2-3 градуста эле жаңы чыккан өсүмдүктөр назик болуп турган кезинде ошол кезде буларды сууга алып кетет да, ошол болбош үчүн малдын башы көбөйүп атпайбы, анан беден түшүмдүүлүгү, анан кээ биринде ошо стресске көбүрөөк кабылып калып, жакшы өспөй калат, мөмөгө жакшы таасир берет да. Мөмөнүн чоңдуулугуна, вишня же черешня жакшы гүлдөп, анан гүлүн төгүп койду деп атпайбызбы? Ал көзгө көрүнбөйт, бирок жалбырак өзүнөн өзү куурай берет да. Толук маалымат алынбай калганда өсүмдүктөрүн жакшы өстүрө албай, түшүмдүүлүктөрүн аз болуп калган себеби ошол. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүнкү чыгарылышыбыз дыйкандарга керектүү, аябай маанилүү чыгарылыш болот деп эсептейм. Анткени биз Бишкектин ичинде жайгашкан, көп жылдан бери дыйкандар менен партнер болуп иштешип келаткан Агростайл аттуу компанияны азыр силерге маалымат кылып көрсөтөбүз. Азыр болсо ичине кирип биз сатуучу агроном менен таанышып, сиздерге ичиндеги кандай каражаттар сатылат, кандай жер семирткичтер, дары-дармектер, айтор көп товарлар бар экен, ошону менен тааныштырып, сиздерге кененирээк маалымат берели. Саламатсыңарбы мекендештер, мен Райымбекова Анара, осы Агростайл компаниясында агроном консультант болуп иштейм. Анар же, сиз канча жылдан бери иштеп атасыз? Биз 2013 жылдан баштап иштейбиз. 10 жылдан ашык иштеп калдык. 10 жылдан ашык. Келди, биринчиден азыр көп жылдан бери дыйкандар билет да силерди, туурабы? Сиздердин бул жаңы дарегиңиз экен. Дыйкандарга эски дарегиңизди, анан азыркы жаңы дарегиңизди түшүндүрүп кетпейсиздерби? Ошол учурда пайдаланып өзүбүздүн даректерибизди айтып кетели. Биздин мурунку дарегибиз Фучук 38 болчу. Азыр ошол эле даректен 100 метр ылдый аэропорт тарапка кетип атканда жолдун аркы бетинде Тумар деген ресторан бар. Ошол Тумар ресторанынын короосунда сол жагында жайгаштык. Азыркы жаңы дарегибиз Фучук дробь 1 да. Фучка дробь 1 жаңы дарегиңиз. Эски дарегиңиз Фучук 38 болчу. Фучук 38 болчу. Урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, кардарларда деп коелу. Биз азыр дагы дрон менен тартып сиздерге тагыраак кылып көрсөтөбүз, кандай кириш керек, кайсы жерде жайгашкан, сыртынан кандай болуп көрүнүп турат, ошондо дрон менен да көрсөтүп кетебиз. Анан эң негизги суроо ушул Агростайл компаниясы боюнча бир кыска-нуска маалымат берип кетпейсиңерби? Максатыңар кандай каражаттарды сатасыңар? Биз өсүмдүк коргоо каражаттарын жана инновациялык минералдык жер семирткичтерди сатабыз. Уруктарды дагы кошуп сатабыз. Азыр дыйкандар кандай өсүмдүк өстүрбөсүн сиздин дүкөндөн таба алса болот экен да? Ооба. Баягы дары-дармек. Өсүмдүк коргоо каражаттарын бизден тапса болот. Мындай жалпак тил менен айтканда дары-дармек деп коебуз го. Ооба. Ошонун баарын кандай өсүмдүк өстүрбөсүн сиздин дүкөндөн тапса болот, дары-дармегин, Болот. Артубузда сиздер көрүп тургандай көп каражаттар турат, дыйкандарга керектүү каражаттар. Анар эжем, биз чекесинен өзүңүздүн товарларыңыз менен тааныштырып баштайсыз да? Азыр кайсы товардан баштайлап турабыз? Чекеден баштайлы, эң биринчи биостимуляторлор жана азыктар менен. Бул Испаниядагы Киметек компаниясы. Бул компания 40 мамлекеттер менен иштешкен. Бул компаниянын ассортиментинде биостимуляторлор, тамыр өрчүтүү препараттар, анан азыктар, өсүмдүккө керектүү суу менен тамырга берилүүчү азыктар. Бул эми агрокомпания, Испаниянын агрокомпаниясы эмне менен өзгөчөлөнөт башка компаниялардан? Булар жаңы технология, инновационный технологияны киргизишип, ошо балырдан аминокислоталарды алып, анан ошонун негизинде хелатный формага алып келип, көп элементтерди ошо менен айырмаланат да. Буну көп жылдан бери сатып атасыңар, дыйкандардын отзывы, дыйкандардын мындай ийгиликтери барбы? Эмне каалайсыз ошол боюнча? Буну көбүнчөсү ошо биздин дыйкандар көп өсүмдүктөргө колдонулат. Биринчиден жанагы чөптөрдө, арпа буудайларда, жүгөрүдө,
фасоль өсүмдүктөрдө, кант кызылчасында, ошо алма бактарда, азыркы популярный болгон клубника, малиналарда көп колдонушулуп атат да. Анан аябай булардын суроо талабы дагы күчтүү болуп атат. Кийин буну колдонгондон кийин кайра кайтарылып келип, сурашып дагы колдонушуп, андан сырткары жанындагы кошуна дыйкандар болсо, ошолор дагы келип сурашып алып кетишип атат да. Натыйжасы жакшы, түшүмдүүлүктөрүн 15-20%ке көтөрүп атат. Ошон үчүн биз ушул компанияга ишенип, сапатына ишенип, биз гана эмес, дыйкандар деле ишенип, уже көптөн бери иштешип жүрөбүз да. Бул Кимотек мынакей 3 бөлүккө бөлүнөт. Бул биостимуляторлор, тамыр өөрчүтүү препараттары, анан антистрессанттар болот. Экинчиси бул чистый подкормкалар, жалбырак аркылуу азыктар, тамырга берчү азыктар, азотно-фосфорный өзү НПК деп коет. Ошол НПКдан түзүлөт. Бул уже микроэлементтерден бор, молибден, цинк, марганец, железо, ферм деп коебуз да. Ушулардан бөлүнөт. Мына биринчи препаратыбыз бул Руткат, бул тамыр өөрчүтүүчү препарат. Ушул 3 препарат тең аминокислотанын негизинде, свободный деп коет. Бош аминокислотанын негизинде түзүлгөн препараттар. Буларды ошо биринчи бул Руткатты айтып өттүк. Бул тамырды отургузаардын алдында, өсүмдүктөр себердин алдында отургуза, анан өсүп аткан өсүмдүктөргө деле тамыр өөрчүткөнгө, анан күздө берип койсо жакшы кыштап кетүүгө жакшы таасир берет. Бул Суприлт, бул тамыр өөрчүтөт дагы, антистресс дагы берет, анын ичинде дагы көп курамдагы элементтер бар. Универсал. Буну дагы өсүмдүк өсүп аткан кезде берилет да. Бул күздө же жазда берилбейт. Бул антистресс деп коебуз, аминосит. Бул деле балырлардын негизинде жасалат, аминокислоталардын негизинде. Бул препарат мындай бизде Кыргызстанда континентальный, резко континентальный климат деп атпайбызбы? Туруп эле жаз келип туруп ысып кетип, өрүктөр гүлдөп, же шабдалылар гүлдөп, баарды гүлдөп калганда эле суук катуу келип кетет да. Ошол катуу келип кетип, анан ошо зыян келтирет да. Уруп кетет. Ошол погоданы азыр синоптиктер заранее эле айтып атпайбы бизге, эртерээк эле. Ошолордун алдын ала чачып койсо, ошол стресске кабылбайт да. Туруштук берип калат. Туруштук берет. Анан көп гүлдөрү күбөлбөйт. Анан мындан сырткары бизде гербицидный обработка болот да. Биз ошо жанагы пестициддер менен көп иштейбиз. Көбүрөөк пестицид берип койгондо кээ бир өсүмдүктөр стрессте туруп калат да, өспөй туруп калат. Себеби дегенде бул деле химия да, химия ошо өсүмдүктөргө терс таасирин тийгизип коет. Ошодон бат чыгарып кетиш үчүн ошо аминоситти колдонобуз. Аминосит менен Суприлтти колдонсок болот да ошол маалда. Эң көбүнчө учурда мындай эң көп болгон көйгөй болуп калганда кандай көйгөйдү чечип атат акыркы күндөрү? Акыркы күндөрү көбүнчөсү ушу пестицид менен иштегенде. Мисалы айтсам, кант кызылчасы менен иштейбиз деп. Кант кызылчасы менен иштегенде ото чөптөрүнө каршы препарат 1 эмес 3-4-5-6 препаратка чейин чогуу берилип калат да. Ошол кезде сөзсүз бул ошо аминоситти колдонуш керек. Себеби дегенде бул стресстен бат чыгарып кетип, өсүмдүктөрдүн жалбырактары если көбүрөөк күчтүүрөөк болуп калса, ошону күйгүзбөгөнгө аракет кылат да. Көп учурда күйгүзүп жиберип анан чуркап келишет. Анан жана жүгөрү да кээ биринде жаңы чыгып калганда эле суук түшүп калып, -2-3 градус деле жана жаңы чыккан өсүмдүктөр назик болуп турган кезинде ошол кезде буларды суук алып кетип атат да. Ошол болбош үчүн же ошону бат чыгарып стресстен чыгарып кетиш үчүн ошо аминоситти колдонобуз. Алдын ала деле кийинчерээк, если ошондой момент болуп калса деле, кийин деле берсе болот. Бирок бат бериш керек да, скорый помощь деп коебуз да, мындайча айтканда. Бат реакция кылып, бат бергенге аракет кылыш керек. Канчалык стресс болсо өсүмдүк, ошончолук өзүнүн тиякта биологически, генетически заложенный, запрограммированный урожай бар да, ошодон стресс болуп аткан кезде 10-15%, 5% деп төмөндөй берет да. Ошондуктан стресске көп кабылбаш керек да өсүмдүк. Ошонун баарын толуктап бере турган, ошол көйгөйдү чече турган препарат бул аминосит. Мындай айтканда бул агрономдордун палочка-выручалочкасы. Мен үчүн ушундай палочка-выручалочка нерсе да, себеби көп дыйкандар азыр өзү эле билип, өздөрү эле доза кылышып,
мындай десең көбүрөөк колдонушуп атпайбы? Ошол күйгүзүп жиберет кээ бир нерселерчи. Ошол болбош үчүн ушул аминосидти көп колдонобуз. Суприл деп коет. Беде азыр актуальный болуп атат биздин дыйкандарда беде. Себеби дегенде мал чарбачылыгы өсүп, малдын башы көбөйүп атпайбы? Анан беденин түшүмдүүлүгү, анан кээ биринде ошо стресске көбүрөөк кабылып калып, жакшы өспөй калат, трактор көп албай кетет. Азыр беден өзү суулуу жердин өсүмдүгү деп айтсак, азыр дыйкандар кайракы жерлерди освоить этип алган, ошол жактарда да беден өстүрүп атпайбы? Анан ошол жана катуу ысыкта стресс болуп туруп калат. Ысык дагы бул стресс. Ысык дагы стресс болуп калат. Бул дагы стресс. Күн айы Суук дагы стресс, ысык дагы стресс, химия менен иштеген дагы стресс. Бул баардык нерсе стресс болуп атат да. Ошол бедеге мону биздин тажрыйбада айта кетсем, бедеге суприлди жарым литрден 1 литр 3 жолу берилип атса, биринчи жаңы бир 15 сантиметр көтөрүлгөндө эле баштап бир жолу берет, анан экинчи чабакта, анан үчүнчү чабакта берген адамдар буну аябай макташып келет да. Биздин түшүмдүүлүгүбүздү аябай чоң көтөрдү. Кээ биринде 1 литрден берип койгондо айтып атат, трактор кирип чаба албай атат депчи. Чоң болуп, облиственности чоң болуп көбөйүп кетти деп. Ошон үчүн бул препараттар аябай жакшы препараттар. Бул биздин палочка-выручалочка мындай. Келиңиздер эми башка экинчи кийинки препараттарга өтсөк, бул нутрифос, фосфит и калийго. Агрономияда НПК деп коет да. Азот, фосфор, калий. Н деген азот, П деген фосфор, и К деген бул калий. Бул 3 кит, на котором өсүмдүк ошол нерселерде азыктанат да. Ошол эң биринчи керектүү өсүүнү талап кыла турган нерселер талабы да өсүмдүктөрдүн. Ошол нерсе жок болсо дагы өсүмдүк слабый болуп калат. Мындайча айтканда жакшы түшүм бере албайт. Если көп дыйкандар азыр мындай болот атпайбы? Көп селитра берип коет. Анан дарбузга, мисалы арбузду эле мисал кылсам, көп селитра жеген дарбуз 1 шаардан 1 шаарга чейин жетпей жарылып калып атат да. Транспортабельный болбой калат. Ошол нерсе жок. Ал ар бир элементтин өз нерсесине жооп берет да. Фосфор деп коем, но нутрифос деген бул азотно-фосфорный удобрение да. Азот менен фосфор камтыйт бунун составында, анан сырткары аминокислота, гуминовая кислота, фолиевая кислоталар бар булардын бунун составында. Ушулар жаңы өсүп келип атканда азотту берсе, бул жалбырагы чоңойтот, тамыр системасын өрчүтөт. Канчалык жалбырак системасы чоңураак болсо, ошончолук фотосинтез процесси жакшы өтөт дагы. Анан ошо фотосинтез процесси мөмөгө жакшы таасир берет да. Мөмөнүн чоңдуулугуна, өсүмдүктүн жакшы өрчүшүнө, жакшыраак көбүрөөк гүлдөшүнө ушул нерсе таасир берет. Фосфор бул орусча айтканда крупность, выполненность плода деп коет да. Ошол нерсеге жооп берет. Анан ошонун катуулугуна, ошо борпоң болбошуна, сапатына жакшырта турган ушул каражат экен. Фосфор менен калий жооп берет. Калий өзүнчө гүлдөшүнө, обмен веществ деп коет. Ошолоруна тоже жакшы вкусовой качествосуна, даамдуулугуна ошо калий жооп берет. Андан сырткары бизде микроэлементтер дагы бар. Ризомолибден бар, ризобор, ризомикс некст, ризоферм и ризокремний дегендер. Но ризокремний критический период деп коебуз да. Бул өсүмдүк суу жок, азыр суу тартыш болуп атпайбы биздечи. Ушу суу жетпей калып, дыйкандар очередке туруп калышат. Анан көп убакыт суусуз калып калат да. Ошо кремнийди чачканда, жалбырак эле чачып коет тракторго. 1 литрден, жарым литрден 1 литрга чейин 200-300 литр сууга алып туруп эле чачып коюп койсо, бул абадан нымды өзүнө камсыз кылып турат да. Бир определенный период. Бирок бул полностью суудун проблемасын чечет деп айтпайм, но определенный критический периодда көбүрөөк стресске кабылбаш үчүн ошол маселени чечип берет. Убактылуу бир суу жетишсиздик болуп аткан кезде, ошол кезде выручать этип калат экен да, орусча айтканда. Ошондой. Много фермное железо деп коебуз да. Жалбырактар кээ биринде дыйкандар келет да, монтип саргайып атат, жалбырагым ооруп атат, эмне ооруп? Бул оору эмес, бул көбүнчөсү жана
хлороз деп коебуз да, орусча айтканда хлороз деп айтылат. Ошол железо жетишпей калганда же болбосо өтө тузтуураак жер болсо, туз өсүмдүккө питанияны блок коюп коет да. Ошол болбош үчүн ушул фермду да колдонобуз. Көбүнчөсү колдонулат. Малиналар саргайып кетет. Азыр көп ошо малина эгүүчүлөрдүн проблемалары болуп атат. Бир өзүнчө бир кызматы бар экен да. Ар бирөөнүн өзүнчө кызматы бар. Бор дагы гүлдөшүнө жакшы гүлү полноценный өсүп, анан жана определенный этаптары бар да бул гүлдүн дагы. Чаңдаша турган маалы, анан выброс вот этих пыльца деп коет го, ошолорду ыргытып аткан маалда ошого жакшы таасир берет да бул. Молибден бор да ошол. Молибден бор дагы. Бор негизи ошого арналган экен, чаңдаштырып аткан. Гүлдүн жакшы гүлдөп, анан жакшы чаңдашуусуна, анан ошол гүл жакшы катып, ошол өсүмдүккө көбүнчөсү мына вишня же черешня жакшы гүлдөп, анан гүлүн төгүп койду деп атпайбызбы? Ошол нерсеге жооп бере турган нерсе. Бор керек болот экен, э? Анан Rhizomix next дагы. Бул да көп, бунун курамында медь бар, марганец бар, молибден бар, цинк бар. Бул препарат көп жылдан бери уже кызылча менен жүгөрүгө, бирок бардык өсүмдүккө кете берет. Булардын бардык өсүмдүккө кетет. Анан нону көбүнчөсү азыр жүгөрүдө жакшы колдонушуп атат. Отзывдары да жакшы да. Булардын расходтору азыраак эле болот. Если булар жарым литрден 1 литрга чейин болсо, булар 100 граммдан 250-300 граммга чейин кетет. Ушуларды да колдонушат да, чогуу колдонушат. Эми бул жактан экинчи бөлүккө өтөлү. Бунун баарысы өсүмдүк коргоо препараттары. Өсүмдүк коргоо препараттары мындайча айтканда пестицид деп аталат. Пестициддер бүт химический препараттын баардыгы пестицид деп аталат. Ушу пестицид өзүнчө бөлүнөт. Гербицидке, ото чөптөргө каршы препараттарды гербицид деп атайбыз. Анан кийин инсектицидтерге, бул курт кумурскаларга каршы препараттар. Үчүнчү бөлүгү бул фунгицид, бул өсүмдүктөрдүн оору илдеттерине каршы препараттар. Дыйкандардын көбүнчө кандай көйгөйлөр менен келишет? Кандай ошо көйгөйлөрдү кандай чечүүлөрдү сиз сунуштайсыңар? Бул жерде мынтип айтып кетиш керек да, гербицид өзүнчө бөлүнөт. Орусча айтканда сплошного действия дегенде бүт жашыл нерсенин баардыгын өлтүрө турган препараттар бар. Избирательного дегенде бул ар бир именно ошол чөптү өлтүрөт. Баардыгын өлтүрө албайт да. Анан почвенный деп коет. Урукту сээп туруп, анын үстүнө чачып койсо, ал маданий өсүмдүк өсө берет дагы, чөптү басып берип турат да. Бирок постоянно баспайт, бир 30-40 күн басып берет. Өсүмдүк өзүнө келип, бири-бирин жаап калгандан кийин чыгат бирок. Ошондой препараттар бул өзүнчө бөлүнөт. Анан көйгөйлөр менен көп келет. Малина, азыр малинанын арасында чөптөр деп атат. Клубниканын арасында кызылча. Бизде эми көп эле өсүмдүктөр өсөт да. Айыл чарба өсүмдүктөрү бул будай арпа, жүгөрү, кант кызылчасы чүйрөндө, беде өсөт. Андан сырткары картошка, жер жемиштерден, фасоль, таластык туугандарыбызга фасоль өстүрүшөт. Ошондой эле. Кыскасы, эң мисалы үчүн бул чүйдү алып келгенде ошол ягодный иш менен иштеп аткандар кандай көйгөйлөр менен келет, кандай чөп, ото чөп басат? Эң чоң проблемасы ошол ягодниктердин баардыгыныкы бул ошо ото чөп да. Ото чөптүн түрлөрү бар да. Злаковый деп коет, ийне жалбырактуу чөптөр бар. Алга өзүнчө препарат бериш керек. Широколистный чөптөргө жана жаз жалбырак чөптөргө өзүнчө препараттар бериш керек да. Биз ошол препараттар бизде бар, мына Лантрел, допустим. Ошол именно клубника, малинага кетет. Лантрел андан сырткары жана газонный чөптүн арасында ичиндеги бака жалбырак, адуванчик деген чөптөр бар да. Ошолорду өлтүрүп, беде, ошо газондун ичинде беде да өсүп калат да кээ биринде. Ошолорду өлтүрө турган, ошол проблеманы чече турган препарат. Анан алга кошуп, жана ийне жалбырактуу чөптөр да чыгат. Чым чөп деп коет, же болбосо орусча пырей деп коет, кыргызча ак тамыр деп коет ошол чөптүчү. Ошону чече турган зелек деген препаратыбыз бар, допустим, да, мындай мисал айтып кетип атканда. Мисал айтып кетип атканыбызда. Демек, кыскасы,
Кандай ото чөп болбосун ошонун бүт баарын тазалай турган ошол жерде гербицидтин арасынан сиздин дүкөндөн агростайлын тапса болот, Тапса болот. Келди эмеге өтпөйлү инсектиттерге. Инсектицидтерге өтөлү. Бул эми курт кумурскаларга каршы дары дармектер экен. Булар деле өзүнчө бөлүнөт. Кумурскалардын бизде күн ысык, түштүк тарапта күн ысык болот. Ошон үчүн ал жакта көп талап кылынат да бул. Канчалык ысык болгон сайын ошончолук курт кумурска көбүрөөк чыгат. Ошого да препараттар бар. Анан если чөптөргө дайым эле бир эле препарат берип атсак, курт кумурскаларга биз анта албайбыз. Себеби дегенде буларда адаптация болуп калат да. Көнүп калса, биз препаратты которушубуз керек. Постоянно ошон үчүн бир препарат берилбейт. Буну чередовать этиш керек. Анан бул препараттарды дагы дозасы менен бериш керек. Биз сунуштаган доза менен бериш керек. Азыр көп дозаны көтөрүп коюп беришет. Анан кийин кайра келишет да, бул препаратыңыз албай калды депчи. Ошон үчүн көтөрбөй өз дозасында биз сунуштаган өзүнүн аркасында сунушталган дозалар бар да, ошолор менен берилиш керек. Андан сырткары курт кумурскалар дагы өзүнчө бөлүнөт. Аны мындай шашпай айтып бериш керек да. Жанагы паутинный клещ деп коет го, ал деле чоң бир көйгөй жаратат да. Кене. Ал көзгө көрүнбөйт. Бирок жалбырак өзүнөн өзү куурай берет да. Анан мындай көп жыл, көп натыйжасы бар немелер, дыйкандар уже билет, кене басып кетиптир деп. Ошо кененин препараттары өзүнчө болот. Улитканын препараттары, улитка кыргызча айтөлү. Ошо улитканын препараттары бар. Андан сырткары бактарды эрте жаста дарылай турган зимующий форма деп коет. Жана кабыктын ичинде калып калган курттар бар да. Тукумдарын ыргытып кетет. Алар сосущий ошо өсүмдүктүн керектүү азык заттарын соруп аткан немелер бар да, курт кумурскалар. Ошолорго каршы препараттар, ушундай препараттар ушинтип бөлүнөт. Багбанчыларга дагы бар экен да, Багбанчыларга дагы. Баарысына бардыгы өсүмдүктөргө бар. Мен бир суроо берип кеттим деп атат. Бул эми элдей суроо да. Ден соолукка канчалык зыян деген бир суроо бар да дайымачы. Айтыла берет го. Любой химический препарат ден соолукка зыян келтирет. Бирок буну этияттап, эми азыркы заманда элдер кол менен, кетмен менен чаап же болбосо мурун колорадский жукту бирден кармап, анан бутылкага салып чогултчу элек го. Азыр антпай калышканда колдонушат. Все равно зыян болсо да, определенный периодда зыян. Аны деген обязательно средство защиты менен колдонушу, халат кийип, башыбызга бир нерсе, бир шапка кийсекпи же кыздар болсо косынка кийип, анан респираторлорду кийип, перчатка кийип колдонуп, анан колдонуп бүткөндөн кийин сөзсүз тазаланып, жуунуп, душ алып туруш керек да. Анан бул иштетилген посуданы дагы кыркып туруп, жердин түбүнө жакшылап көмүп коюш керек. Аны деген кесип туруп. Экинчи колдонбой Экинчи колдонбой тургангочу. Анан көбүнчөсү кээ бирлерди карасаң, үйүнө алып келип коет, анан балдардан сак болуш керек. Балдар кээ биринде ойноп туруп, аны ачып колдоно берет, ошондон сак болуш керек. Өзүнүн дагы требованиялары бар да бунун, талаптары. Эми бул силерге магазинге кайрылганда ошондой эрежелерди сиздер айтасызбы? Биз айтабыз, башында эле айтып келебиз. Андан сырткары препараттарды колдонгондо дагы талаптар бар да. Суу мындай болуш керек, скорость ветра болуш керек деп коебуз да, шамал болбош керек. Допустим, бул жерде кызылча өсүп атса, жанында будай өсүп аткан болсо, биз ошо ийне жалбырактуу чөпкө каршы препарат өтүп кетип атсак, ал шамал малды чача турган болсо, ал тиге тийип калса, башка өсүмдүккө зыян келтирип коюшу мүмкүн, ооба, зыян келтирип, өлтүрүп да кеткен учурларыбыз болгон. Эми ал болгон. Аны ошо дыйкандарга биз ошо туура маалымат беришибиз керек да. Ошондо гана ошо. Сиздер ошол маалыматты бул магазинде ошо маалымат менен кошо берип аны сатасыздар. Айтып, туура колдонууларын, эрежелерин дагы айтып сатабыз. Келиңиздер эми бул фунгицидтер боюнча. Фунгицид деп айтып кетели. Бул өсүмдүктөрдүн оору илдеттерине каршы препараттар. Мисалы картошканы азыр отургузуп баштайбыз да. Ошол картошканын уруктарын селестор деп коеюн да, бирөөгө токтолуп кетсем, ал куртуна дагы, оорусуна дагы каршы препарат да. Отургузардын алдында сөзсүз аны сеткага салып замачивать этип туруп, анан отургузат. Ошондо
көп проблемалар чечет. Көбүнчөсү чирик боло баштайт. Биринчи очередь здоровый пассивный материал деп коебуз да. Биринчи ошо үрөөн неме болуш керек да, здоровый болуш керек. Анан кийин ошону обработка кылыш керек. Антпесең, если здоровый пассивный материал болбосо, жерлерди да жуктуруп кете берет. Ал грипп ошол немеде почвада кала берет да, топуракта калып калат. Ошон үчүн ошол нерселерди караш керек. Андан сырткары будайды өстүрүп атканда деле отургузардын алдында раксил жана кара көсөө деп коет кыргызча. Ал аябай карантинный оору да, карантинный оору. Ал аны өсүп калгандан кийин аны ал проблеманы чече албайсың да. Ошону алдына алып үрөндү обработка кылыш керек. Биринчи очередь пассивный материал здоровый болуш керек. Анан экинчисинен үрөндү дарылап коюш керек да. Ушул каражат менен Ушул каражаттар менен колдонот. Анан калган каражаттар уже өсүмдүк уже өскөндөн кийин проблемалар болот. Резкий перепад температурада дат басып калат, жол бузуп, бетине шорт түшүп, мучнистая роса деп коебуз, шорт түшүп, ак кебек түшүп калат. Ошондой бул оңой проблемаларды, аларды уже жалбырактан эле берип, ошону токтотуп калсак болот. Антип токтотпосок, буларды бербесек, кол менен же болбосо буну колдонбой эле өзүм кылам деген болбойт да. Сөзсүз бул менен. Сөзсүз түрө ушуларды каражатты колдонуш керек. Анан токтотуп калат, түшүмдөрүн да сактап калат. Эң негизгиси, урматтуу дыйкандар, бул жерде ар бир товарларды айта кетсек, бир 2 күн, 3 күн айта берчи дейбиз. Биз силерге мындай жалпы маалымат кылып айтып кетип атабыз. Ошондуктан эгер силерге өзүңөргө мындай керектүү каражат, өзүңөрдүн өстүрүп аткан культураңыздарга, өсүмдүккө жараша, биз сиздин номерлерди бересиздер. Описанияга номер, телефондорду жазабыз, дарегин жазып коебуз. Өзүңүздүн керектүү суроолоруңарды ошол номерлер менен берип алсаңыздар болот. Ошондой эле комментарийлерге да жазгыла, комментарийлерге да аракет кылабыз жооп бергенге. Дагы бул жер семирткичтер, Кимитектин биостимуляторлордон тышкары дагы жер семирткичтерди сатасыңарбы? Кээ биринде бизге келип калганда сатабыз. Жакында бизге келет почвенный удобрение, почвенный топуракка берилүүчү азык, ал Никабор деп аталат. Никабор деп аталат, ошолор да келет. Андан сырткары жалбыракка берилүүчү Шадор деген дагы азыгыбыз келет. Жакында келет, Жакында уже келип калат. Демек, жер семирткичтер дагы, удобрениялар дагы келип чыгса болот силерден, Болот. Дагы Андан сырткары жүгөрү урук быйыл жаңы жүгөрү уруктарды алып келдик Европадан. Ошолорду сатабыз. Анан беде урук. Анан көп урук жок бизде ушул. беде уруктар сатасыңарбы? Беде урук саттык, ооба уже калбады да. Калбай калды. Калбай калды. Быйыл талап көп. Дыйкандар эмнегедир бардыгы эле бедеге өтүшүп атат окшойт. Ошо кара беде деп коет. Мага деле чалышты дагы, бедесин уруктары барбы деп. Быйыл ошо. Ушул силер Бишкектеги филиал экенсиңер, биякта эми чүйдө силердин өзүнчө магазиндер барбы дагы? Бишкекте, региондордо? Биз менен иштешкен бардык Кыргызстандын бардык регионунда магазиндер бар. Ошто, Таласта, Чүйдө, Ысык көлдө бар. Бүт облуста магазиндериңер бар, Бир гана Нарында өзү иштешкен бир магазиндер бар. Дыйкандарга маалымат катары оригинал, анан кийин подделка кантип түшүнүп алсак болот? Бул каражаттарды алып келердин алдында биз регистрация күбөлүгүн алабыз. Ошого арыз таштайбыз. Анан экономика министрлигинен Кыргызстандын аймагына киргизүүгө лицензия алабыз. Анан Айыл чарба министрлигинин алдында химизация департаменти текшерип, анан тастыктоочу документ берет. Ошол документтердин негизинде бажы кызматкерлери Кыргызстандын аймагына киргизүү жана колдонууга уруксат берет. Ушул документтер булар да. Мына азыркы колумузда турган көөлүктөр ушундай көөлүктөргө ээ болот экен да, Ооба. Анан биздин бардыгы биз менен иштешкен аймактагы Кыргызстан аймагындагы магазиндерде, бүт областтардагы ушул свидетельстволордун, көөлүктөрдүн копиялары талап кылыш керек. Ошону сураса берет да. Мынакей урматтуу дыйкандар, Агростайл компаниясынын товарларын ала турган болсоңуздар, региондордогу, аймактардагы, Кыргызстандын аймагындагы дүкөндөрдө ушундай сертификаттарды, көөлүктөрдү талап кылып сурап, ушундай көөлүктөрдү көрүп, анан кийин товарларын алсаңыздар болот экен. Анткени эми бул ар бир товарга бүт жерде подделка жасалат.
подделкага кабыл болуп калбаш үчүн ушундай документтерди, ушундай кубөлүктөрдү көрүп анан кийин алышыңыздар керек экен. Ар бир дүкөндө кардарлар келгенде бир 3-4 суроо болот. Дайыма бериле турган суроолор барбы? Ошол бир же 2 суроо кандай көбүнчө көйгөйлөр менен кайрылат сизге? 1-2 суроо азыраак го, көп суроолорду Эми негизги 1-2 деп коелу. Азыркы учурда. Ушу чөптөр менен кандай күрөшөбүз? Ото чөп. Ото чөптөр менен. Анан өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн кандай кылабыз? Кантип сактап калабыз өсүмдүктөрүбүздү оорулардан, илеттерден, курттан ушулар. Ошолор көп ушундай суроолор менен Ушул келишет. суроолор көбүнчө берилет. Ошол суроолорго жооп алып кетишет. Жооп алып кетишет. Ошол айтып, деп, көрсөтүп, кандай кылып бериш, баардык консультацияны беребиз. Маалыматтын баардыгын беребиз да. Сиз эми 10 жылдан ашык ушул дүкөндө агро каражаттарды сатып иштеп келатасыз. Сизде тажрыйба аябай көп экен. Биздин дыйкандарга, биздин көрүүчүлөргө агроном катары, адис катары бир 2 кеңешиңизди бербейсизби? 1-2. Биринчиден, дыйкандар бир иш кылардын алдында сөзсүз топурактын анализдерин, агроном консультанттар менен сүйлөшүп, буну кандай иштетсек болот, кандай кылсак болот, кайсы сортторду алсак болот, кайсы бүрөндү алабыз, ошонун баардыгын маалымат алып, жыйып, анан башташ керек да. Көбүнчөсү ошо туура эмес иштеп калганда же толук маалымат алынбай калганда өсүмдүктөрүн жакшы өстүрө албай, түшүмдүүлүктөрүн аз болуп калган себеби ошол. Ошол нерсени сөзсүз ошого көңүл буруш керек да дыйкандар. Ошо маалымат топтоп, маалыматка аябай өзүнүн билимин байытып, андан кийин ишке кириш деген сунуш, ушундай кеңеш берип атасыз, агроном катары. Ошол негизи көйгөй, чоң көйгөй болуш керек, баштап алышат, чала учуга үйрөнүп алып дегендей. Андан кийин азыркы кезде талаа иштерине да көп акча сапталат да. Ошол кээ бирлер кредит алып алат, анан туура көп гектар алып алат. Биринчи кичинеден баштап, из малого к большому дегендей да. Кичинеден баштап анан чоңоюп, анан тажрыйба болгондо аларда, анан көбөйсө болот. Анан маалымат, сөзсүз маалымат болуш керек. Ошол өсүмдүктү өстүрөр кишилер менен, агрономдор менен сөзсүз консультация алып туруп, анан ишке киришиш керек. Эми Анаржа, сизге чоң рахмат. Азыркы ушул маалыматыңыздарга бул дүкөн боюнча эми айта берсек да бир 2-3 күн айта беребиз. Бул каражаттар боюнча кыскача маалымат сиздерге бердик деп ойлойбуз. Сизге чоң рахмат, Анаржа. Эми ушул дыйкандар, урматтуу дыйкандар, Анаржабыз айтып атат, агроном катары маалымат топтоп алып иштегиле депчи. Ошол эми биздин дагы долбоор Агролайф KG долбоор ошол максат менен иштеп келатат. Дыйкандарга көп маалымат бергенге деп аракет кылып атабыз. Биздин канал аркылуу дагы бир кичине болсо дагы маалымат топтоп иш кылабы деген ойдо да. Биз дагы биздин каналыбыз керекке жарап берет деген ойдо. Сизге дагы бир жолу рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Биз азыр силердин каналыңарды да көрүп атабыз. Чындыгында дыйкандар ошол жерден дагы көп маалымат алып, анан ошол дүкөндөрдү, же болбосо ошол консультанттарды, же болбосо ошол иштеген ишкерлерди издешип, барышып, сурашып, маалымат алышып атат да. Сиздерге да чоң рахмат, иштериңерге ийгилик. Бул каналыңар да көпкө чейин жашай берсин. Элге кызмат кыла берели. Эми Анаржа, биз жыйынтык чыгаралы, биздин дыйкандар менен коштошуп коебуз. Урматтуу дыйкандар, ушу биздин магазинге келип туруңуздар. Баардыгыңыздарга иштериңерге ийгилик, түшүмүңөр мол болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына чыкты. Эмки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин.